Мындай кат келиптир: саламатсызбы Айнур эже, күйөөм менен 18 жыл жашадым, 18 жыл бою измена кылып жүрүптүр. Арада мен өчөшүп дагы измена кылдым, бири-бирибиздикин билдик, чоң трагедия болду, бирок биз урушпадык, чабышпадык, жөн эле ажырашып кеттик. Бирок кел балдарды карап деп чакырып эле баягыдай постелин, как обычно жашап жүргөндөй мамиле кылат. Анан мен контролдоп баштасам, биз ажырашып кетпедик белек. Мени эмнеге контролдойсуң дейт. Анан мен кетем десем, азыр кое тур, 2 түндөн кийин жиберем деп айтат дейт дагы. Анан кайра мен сүйлөп баштасам, биз ажырашпадык белек. Эмнеге мага сүйлөйсүң? Негизи адам ортосундагы чоң адашуу кандай? Бирөө күтөт, бирөө болсо ошо күткөнүн пайдаланып, тигини өзүнө ыңгайлуу кылып алып жүрөт. Кээде эркек аялды пайдаланат, кээде аял эркекти пайдаланат. Эгерде силердин манипуляция тууралуу эркек качан сүйөт, качан жөн эле силердин өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ыңгайлуу кылып алып жүрөт, түшүнүп калмаксыңар. Көп айымдар ошол нерсени жакшы билбейт дагы, түшүнбөйт. Эркек чыныгы сүйсө, өзүн кантип алып жүрөт? Чыныгы сүйсө, силерге кандай мамиле кылат? Жана көңүлү калып калганда, жөн эле силерди өзүнүн эркектик керектүүсү үчүн алып жүргөнүн айырма албай калат да. Мына китепте кызга 40 үйдөн тыюу жана менин курстарымда, өзгөчө кыз жигит курсумда, өзгөчө эркекти сүйдүрүүдөгү 7 кадам аттуу курсумда ушул тууралуу кенен жана көп пайдалуу маалымат бар.